Саламатсыздарбы, кадырлуу жалпы бизди көрүп жаткан көрман көрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен кайрадан 8-каналдын Курама аттуу телеберүүсү эфирде. Бүгүнкү биздин коногубуз сиздер менен тааныштырып өтсөм, өзү аябагандай таланттуу жигит, актер, режиссер жана өрчү. Эң башкысы, жалаң гана сиздин жакшылык тойлоруңуздарды өткөрүп, шаң шөкөт тойлоруңузга шаң кошкон, тоюңуздун көркүн ачкан мыкты тамада десем жаңылышпайм. Кийимдеп турсаңыздар, келиңиздер анда бирге сиздер менен чогуу таанышып алсак. Төлөнбек Замирбеков мырза, кош келиптирсиз, саламатсызбы, кандайсыз? Жалпы элиңиз менен биздин теле аркылуу учурашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Баарыңыздарга тынччылык каалайбыз. Бар болуңуздар, үй бүлөңүздөргө баарыңыздарга токчулук, молчулук каалайбыз. Ар дайым Кыргызстан алга жүрүңүздөр. Жакшы, биздин чакыруубузду туура көрүп, алтын болгон убактыңызды бөлүп келгениңизге биздин жалпы жамааттын атынан сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Деги эле өзүңүз кандайсыз, ден соолугуңуз, иштериңиз, тамадалар кечкисин иштейсиздер, күндүз уктайсыздарбы же кандай? Ушул жөнүндө жалпы бизге бир сонун маалымат берип кетсеңиз. Баракелде. Албетте азыр жигитке 70 энергия аздык кылат дегендей иштейбиз. Күндүзгүсүн дагы, кечкисин дагы. Албетте күндүз деле азыр эрте го дейм уктаганга. Кийин Кудайым буйрса 60-70 куракка чыгып калгандан уктаганга жетишебиз, Кудайым буйрса. Сиз жакшы экен. Негизи айтып коет го, жаш өйдөлөп улгайган сайын уйку качат деп. Сиз ал жашта наоборот уктайсыз. Сиз анда азыр башкача экенсиз. Жакшы экен. Негизи айтсаңыз, талант мырза, тамада бул калышыңыздын себеби, бул өзүңүздүн тууласа берген талантыңызбы же ой ниетиңизде бар беле? Атайын окудуңузбу тамадалык өнөрүн? Бул тамадачылыкты жок, окуган жокпуз. Бирок мен биринчи өзүм музыкальный училищега Каракол шаарындагы Ыбырай Тумановго тапшыргам. Музыкальный училищеда биринчи гитарист болуп тапшыргам да, классик гитарага. Бирок классик гитарага тапшырганда деле жаныбызда Дом культура бар болчу. Тасмал Жөнтөшев атындагы театр, музыкалык драма театр жаныбызда болчу. Ошонун айынан баягы күндүз дагы Дом культурада иштеп, жана Тасмал Жөнтөшевдө ошол жакта актер болуп иштеп, 05 ставкамен иштеп жүрүп, анан мындай байкадым. Гитара азыр деле чертес ойнойбуз. Кийин гитара менен мен жанбай каламбы, кандай болуп калат, үй бүлөлүү болуп калса мен атамды гитара менен багамбы, кандай болуп калат деп. Анан мен жүрөгүм негедир, мен оюм ошо актерлук, чеберчилик жакка өзү тартып баштады да. Анан ошондой эле бир спектакль ойноп калдык. Йока деген эжекебиз бар, Алтынбек Шаттанов деген актер бар эле бар, Алматы. Ошонун келинчеги Йока эже спектакль койгон. Анан ошону биз Дом культуранын актер эмелери, ишкерлери ошо спектакльде ойноп, Сезим кылдары деген спектакль ойногонбуз. Мен главный роль, Сейиттин ролун ойногом. Сезим кылдары, Сезим деген кыз болчу, Динара деген ойногон да. Анан ошо менен ойноп жүрүп, ал киного айланды. Андан кийин Нурлан Асанов деген байке, ошо Каракол телевидениясында, СК телевидениясында иштеген. Ошол бизге эме тартып, ошо киного айландырып, биринчи, экинчи сериясы деп анан ал киносу бүтпөй калган да. Анан ошо менен жүрүп, мен ошо бир аз себептер менен кайра сүйлөшүп, мугалимдер менен сүйлөшүп, анан актерскийге которулгам. Анан ошондо актерлуктан негизи үйрөтөт да, дикцияны үйрөтөт, өзүлөр билесиздер. Сцена речи үйрөтөт, бүт баарын ошо как себя вести, кандай сүйлөп. Китепти дагы көбүнчө өзүм көп окуйм да. Ошол себептен ошо тамадачылыкты ошо өзгөчтүрүп алдым. Мына дал ушул китеп окуйм деп калдыңыз. Мен да ушул суроону негизи сизге берейин деп тургам башынан. Китеп окуганда сиз кандай китептерди көбүрөөк окуйсуз? Эмнеге басым жасайсыз? Көбүнчө исторический, өзүм орус класс бүткөн себеп менен ошо исторический көбүнчө окуйм. Кыргыздардын байыркы кандай болуп жаралып, кандай болуп келгендерин окуйбуз. Кыргызча тарыхтарда.
негизи китеп окуганда ошо тамадачылыкта өзү эле чыгат экен да. Мисалы тамада болгондо билиш керек да, кайсы ууру кандай болгон, кайсы уурунун жолу чоң, жолдун улуу ошолордун баарынчы. Макалдар, жомоктор даже, мифологиялар. Макалдар дедиңиз, өзүңүздүн алып барууңузда ушу тамада болуп кайсы бир той кечеге бардыңыз деп коелу. Сөзсүз түрдө макал лакаптарды айтып, жакшы макал насаат сөз түрдө айтып, аралаштырып көп сүйлөйсүзбү? Макалдарды албетте элге жараша. Элге жараша. Баягы Элдин мындай кандай эл ар кандай болот да. Ким кандай отурат, кээде отуруп атканда ызычы бакашак атмосферага карайсыз. макал менен айтып, тынчтырып токтотконго ошого даярбыз да. А негизи кээ бир мисалы мен жаттама тамада эмесмин, жаттама. Кээ бирөө жазып алып, жаттап анан алып барышат да, жок, ошо элге жараша эле той ээлеринин аттарын жазып алып, баласынын тою болобу эмнеси аттарын жазып алып, ошого дегенде негедир ошо той башталганда өзүнөн өзү эле чыга берет сөздөрчү, аркасынан уйкашып, бириктириле, мындай акын сыяктуу эле биригип кете берет да. Бирок кайра ошону өзүм жазайын десем, жаза албайсың. Бирок ошо тойдон актарткан кете берет. Ошол убакта коюлуп элечи, ошондой болуп келет. Эгерде сыр болбосо да, биздин мына жалпы биздин көрүүчүлөрүбүз дагы көрүп жаткан убагы, сиз дагы сиз ошо тамада болуп көптөн бери иштеп жүрөсүз. Кызыккандар бар. Бүгүн келсе сурап койгулачы канчага барат экен деген, жашырын болбосо, ошол сиздин ставкаңыз дегенде азыр сиз айтканда кандай ошол нерсенин ичине эмнелер кирет? Ставкада кандай оюн зоокторуңуз бар дегендей. Ставкада биринчиден биздин өзүбүздүн студиябыз бар. Нурс деген студия. Видео камерадан баштаган дронго чейин бардыгы бар. Ставкалар болсо өзүм жалгыз ачык эле айтканда $200. Өзүңүз эгерде жалгыз болсом $200 да. Түшпөйм дагы, ашпайм дагы. Кайсы шаар болбосун, кайсы область болбосун, $200 деп эле айтпаймын. Андан ашыра элекмин вообще. Эгерде неме болуп калса, башка видео камера алабыз, бичилер бар, бүт бар. Муну десе, ошол тойго эмне керек болсо, үстүнө кошулушат да, ал кошулат общий. $50,000 чейин чыгып кетиши мүмкүн да. Ар кандай баягы той ээси өткөрүп жаткандын өзүнүн бир каалоосуна жараша өткөрүп берет экенсиздер да. Ошондой. Азыр тойлор болуп жатабы же күзгө чейин эс алуудасызбы? Жок, болуп атат. Асастан болуп атат. Кыргызста негизи билесиз да, той болбой калды деген жок. Кыргыздарда негизи акча жыктап койду, той бере бересиз. Тойго табышат дейсизби? Туура, аныңызчы эми той болбосо дагы болбойт. Тойлордун көп болуп турганы негизи өзү жакшы деп коет. Анан дагы бир суроодо сизди көрүп туруп жаралды. Ошол суроону бергим келип турат. Тамадаларды азыркы убакта тамадалар жалаңгалы эркектер эмес, мырзалар эмес да, аял кишилер да болуп жүрөт. Албетте. Сиздин ушул аял киши тамада болушуна көз карашыңыз кандай? Тамадалар, аял кишилер көз карашын негизи түзүгө болсо боло берсин, бирок эгерде элди башкара алса, мен 80%, 70%, 80% көп эле элдерге уктум. Аял заттан эгерде тамада болуп алып бара аткан болсо, мындай укпайт экен элдер көп, мындай көндүгөнгө кыргыз эли ушундай да, укпай калат экен, созуп ийет, чой ийет депчи. Оюндардагы же бир нерсесин унутуп калат экен дегендей, мисалы, юбкачан болуп эгерде алып барып аткан болсо, биз мисалы тамадалар оюндарды жата калып, тура калып, отура калып алып барабыз болку, эл билсин, элге жаксын. Мисалы ар кандай оюндар бар. Оюндар демекчи ошо бизде оюндар болсо, азыркы тапта чектен ашпаган оюндар. Ар бир оюнду өзүм түзөмүн. Чектен ашпаган оюндар. Эми чектен ашпаганды билесиз да. Бирөөнүн жубайы менен бирөөнүн жолдошун кошуп, бийлетип, ойнотпойбуз. Уят сыятты, башкача андайларды алысыраак калабыз да.
мындай элге жаккан оюндар. Катуураак сүйлөмөсөк кичине, катуураак. Негизи ошо аял кишиге өтө деле ушу тамада болуу негизи жарашпаганын байкап жүрөбүз да. Ошол себептен сизден ушул сиздин жеке оюңузду билгим келген. Чын туурасын айтканда негизи эркек адамга өзүнө чыкыйып отурган бул кесиптердин бири тамада деп айта кетсек болот, мырза. Анан келе дагы астыдагы эмне пландарыңыз бар? Кесип жагыңыздан болобу, чыгармачыл болобу, кайсы бир? Алдыда жакшы пландар эми жакшы кастингдер болсо, жакшы күчтүү режиссерлор кино тартса, барып чынында эле мен толук болчумун азыр мурундан. Азыр атайын ушу киного жакында жакшы кинолор, проекттер чыгат дегенден 8 кыларам арыктадык, ороз айындачы. 8 кыларам арыктадык. Атайын баягы красота требует жертв дегендей эле эгерде эме болсоң, актер болсоң, ырчы болсоң, өзүң ошол чөйрөдө жүрсөң, фактура деген керек. Азыр көп ырчыларды карасаңыздар толуп кетишет, мисалы турабы. 2-3 жыл, 5 жылдан уже карасаң уже башкача болуп калат. Негизи өзүң кармап жүргөн жакшы да. Негизи эле сахна адамы, чыгармачыл адам болгондон кийин өзүнө бир жарашыктуу келбети менен өзүнүн бир өзгөчөлүгү болуш керек. Мына дал ушул сиздин жообуңузга дагы кошумчалай кетсек, тамадалыкты көптөн бери иштеп жүрөм дедиңиз. Алып кетип жүрөсүз, жакшы кечелерди өткөрүп жүрөсүз, көрүп жүрөбүз. Анан деги эле өзүңүздү башкачалардан айырмаланган фишкаңыз эмнеде? Айырмаланган башкачалардан фишкабыз болсо мындай. Мен ырдаймын 5 тилде. Айырмаланган 5 тилде ырдаймын. 5 тилде ырдаган соң мен орусча да алып барам. Ооба, Орусча, орусча, кыргызча да алып барамын. 5 тилде ырдаймын. Мен көп тойлордо алып сүйлөшкөндө ырчы чакырабы, тиги бу десе, эгерде акчаңыздар жетпей атса, чакырбайлаңыздар. Өзүм эле ырдап берейин. Өзүм жетишет дейсиз. Ооба. Ырдап деле киргиз берейин депчи, бирок жар айтпайм албетте. Бирок ошол эле акчанын ичинен кетет. Же кошумча аласыз? Жок, ошол эле акчанын ичинен. Ошол акчанын ичинен кетет, Анда сизге туш болгон биздин той ээлерибиз аябагандай эле жакшы экен да, бактылуу экен да. Сизге арзандан түшөт экен, анан башка тилдерде да ырдап, өзүңүздүн талантыңыздын баарын көрсөтөт экенсиз. Азаматсыз жакшы экен, Төмөн мырза. Жакшы баягы эме пландар деп коет, Пландарыңыз да жакшы экен. Кино тармагы деп калдык. Кино болгондо сиз, эгерде сизди мына ошо азыркы убакта бирөө сизге бир сунуш алса, менин ушундай кино тарткандам, мага тартылып бер деп, бирок аябагандай көп акыңызды төлөп берет. Бирок ошончолук сиз ойночу ролдо терс карман болосуз дагы, аябагандай биздин кыргыздын менталитетине туура келбеген ролду берсе. Чындыкпы? Ойнойм. Ойной бересиз. Биз актер, мен ошо айтып жатпаймынбы жана ошо Караколдо ошо актерскийде бир айтмакта бүтүрүп келгенде бияка Бибисара Бишоналиева университетке драм режиссурага тапшырган болчумун. Биздин көптөгөн агайлар айткан, актер болгон соң любой нерсени ойнош керек да. Бир күнү клоун болосуң, бир күнү айбанат ролун, бир күнү бай, бир терс карманды ойной бермекмин. Анткени актерсиң да. Бул сиздин кесибиңиз. Ушуну окугансыз. Албетте. Негизи мен да ошо театрда иштеп жүргөндө Чүй Шашиналы имени Термичко атындагы Чуйский областной театрда иштеп жүргөндө көбүнчө эле терс карман беришти да мага. Эмне себептен сизге терс карман берчү эле? Сизче ошол нерсени жакшы алып кетесизби? Терс карман көбүрөөк окшошобу сизге? Ошо алып кетип эле мындай ошол сезим кылдары деп кино тартылганда эле Караколдочу. Ошондо эле Сейит главный роль аябай терс ойнойт да. Терс ойнойт. Анда ошол кино ысык көл телевидениеден көрсөтүп калганда көчөдө кетип баратсаң
могу тетиги, могу баягы карасаң согуш деп бир кээде апалар жолугуп алып, ай бетиң барбай, акмак дегенде Жаман көрүү сезимдери пайда болуп, кандайчы? Могуну карачы деп кол менен көрсөтүп. Анан ушундай болот турбай депчи. Анан сүйлөшө келгенде таанышып калсаң, сиз жашоодо вообще башкача турасызбы деп сурайт да. Биз ойлогонбуз ошондой эле го деп ойлогонбуз дешет көбүчү. Анысы кандай баягы улуу муундагы адамдар негизи кинодон кандай көрүп алса, ойлорунда ошондой деп кабыл алышат да. Жок, урматтуу телекөрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү, Төлөн мырза өзүнүн оюндагы нерсесин ачыктан ачык, даже мен берген суроолорго дагы ачык, тагмай жакшы жооп берип жаткан убагы. Андыктан Төлөн мырзаны ойлобоңуз да, Төлөн мырза сонун жигит. Бүгүн бизде конокто тамада режиссер, актер жана ошондой эле көрүнүктүү биздин тамадаларыбыздын көрүнүктүүсүнүн бири десем жаңылышпайм, Төлөн Замирбеков. Албетте. Келиңиз дагы да болсо биздин маегибизди улантсак, өзүңүз үй бүлөдө канча бир туугансыз? Улуусу, кичүүсү? Мен үй бүлөдө 4 бир тууганмын. 2 кыз, 2 эркек болчу. Улуусу кыз, бирок раматылык болуп калган. Азыр 3-өбүз, бирок 4 деп айтам постоянно. Андан кийин мен азыркы этапта улуусу менмин. Андан кийин эмем бар, андан кийин карындашым бар. Өзүңүз кайсы жерден кулунуп аласыз? Ысык көл, Түп району, Тогуз Булак айылы. Жакшы экен, негизи көлдөн дагы биздин таланттуу инсандарыбыз аябагандай көп. Көл деп калдыңыз, көлгө барып келген окшойсуз. Кече эле келдик. Кече эле келдиңиз. Ошол бираз күйүп калыптырсыз, кара тору болуп, тоолук жигит болуп келиптирсиз. Кандай экен анан көлдү айтып бериңизчи. Жакшы. Элдер кандай, барып атышабы? Элдер барып атат, жакшы болуп атат. Ал жака да ошо эс алган барганбыз. Достор болуп барып 3 күн жүрүп келдик. Уже 10дорунан кийин уже жакшы болуп калат эми. Берсе жакшы. Тойлор жок бекен көлдө? Сизге тишпедиби андай сунуштар сизди көрүп калып? Көлдө тойлор көп болчу эле. Жок, пока түшкөн жок. Баргандар эле иштебейт болчу, эс алган барып да. Эс алганы бар. Костюм көтөрүп алып жүрсөк анан. Дайыма эле ансыз деле костюмда кийинип баягы эме кылып жүрөсүз. Костюм деп каласыз, өзүңүз мага көрдүңүзбү, кандай сонун чыгармачыл жигитсиз. Өзүңүз суроолорду мени даярдатпай эле өзүңүзгө суроону өзүңүз даярдап берип атасыз бүгүнкү берүүбүздө. Костюмдар деп калдыңыз. Костюмдарыңыз дагы бир өзгөчө экен. Башка тамадалар менен салыштырмалуу сизден галстук деп коебу, ошо бабочкаларды тагынып калганыңызды көрдүк. Көбүнчө көрөм галстугу жок деле костюм менен окшош барышат көп жерде. Сиздики бир тигилиши, ошо костюмуңуздун формасы, фасону да башкача экен. Сатып аласызбы же атайын заказ кылып? Заказ беребиз. Заказ менен. Заказ берип, биякта Махабат деген жеңем бар. Өзү ошо көп ыршы актрисалардын кийимдерин тигет. Материалын алып берип, ошого барып өзү чийет барыбыз. Ошо чийип, ошо формамды өлчөп кандай кылалы деп. Ошо формаларды моундай кылып бериңиз деп мен өзүм айтып берем. Ошондой кылып туруп, бүт өзү жараштуу кылып кийип берем. Фасонун өзүңүз тандайсыз. Анда сиздин костюмду тандоо фасонун баягы өзүңүздүн навитиңиз деп коет, ошондон эле билип турсак, билсек болот. Аябай мындайча айтканда вкусуңуз жакшы экен. Рахмат. Анан кыздарга болгондо вкусуңуз жакшыбы? Албетте. Тамашалуу суроо, муну бербесек болбойт. Биздин ырчы мырзалар, жигиттерибиз аябагандай көп келет. Анан сиз өзүңүз элдин астында жүргөндөн кийин биз сизгелерди дагы сурамжылап көргөнбүз сайт баракчаларынан. Бирок аттарын айтпай эле коеюн. Көптөгөн суроо келди. Кандай кыздар жагат Төлөн мырзага? Бойдок бекен? Деген суроолор түштү. Сиздин жообуңуз кандай жооп берет экенсиз? Мага жаккаңыздарбы? Мага деген биринчи ирет түшүнүктүү, ыймандуу, бойлуу, чачы узун болсо, өмүр бою баягы үйлөнүп калсаң,
биринчи жана акыркы жолу үйлөнгөн кыз да. Өмүр бою ысымадагы суукка да чыдаган. Демек сиз бойдок экенсиз. Албетте. Үйлөнөн элексиз. Чачы узун деп калдыңыз, айтып коет. Аял кишинин чачы узун болгону менен акылы кыска деп. Кандай болуп калса эмне кылабыз? Тарбиялабыз да. Мен дагы эмне деген айткым келип турат. Чачым узун болчу да. Анан последнее время көп иштер туура эмес жасай баштадым. Кесип койгондой кичине өзүмө чогулуп, көзүмө келе баштады. Жол ачылып. Кандай дейсиз? Да. Эми Ал болгону өзүңүздүн эмеңизди айттыңыз, жактырып оюңузду. Көрө экен, тамаша, сөздөрдүн баары тамаша. Сиз тамада болгон үчүн сиз менен бир бүгүнкү эфирибизде тамашалашып жакшы отурууну чечтик. Дагы да болсо келиңиз анда сахна жагына кайрылсак кайрадан. Сиз бир эле тамада болуп, кафеде той кичилерди алып барбастан кайрымдуулук концерттерде көптөгөн чоң концерт фестивалдарды да уюштуруп алып барчу болуп жүрөсүз. Сиздин алып барчулук жагыңыз дагы өтө күчтүү. Бир гана кыргыз тилинде эмес, орус тилинде да алып барасыз. Ошо тамада болуп кафеде тойду өткөргөн менен сахнадагы концертти өткөрүүнүн айырмасы чоң сахнадан концерт алып барган жеңил. Чем ресторанда 200-300 киши алып баргандан тойдон көрө концерт жеңил. Анткени концерттер азыр биздин закон боюнча 2 саат эле алып калган, ашпаш керек. Ошо программа түзүп аласың. Ырчылар жардам берип, эми ырчыларды мынчадан ырдап бериңиздер, мынча деп түзүп аласың дагы. Уже расчет кылып, бүт бар убактыларын карап аласың. Болду, эми объявлять этип эле, аттарын атап эле, чакырып, күлдүрүп, мисалычы, мактап ошентип эле 2 саат бат эле. Сөзүңүзгө аралжы сооп иштери боюнча да кайрымдуулук концерттерди көп алып барасыз. Бул сиздин ишиңизге Аллабыз ыраазы болсун. Жактан көрүп жүрөбүз. Анан ошол эле учурда ырчылар же көп келип калган учур болот. Же болсо бири ачыгын айтканда ушул теманы көтөргүм келип турат. Мен дегенде концерттерге көп барганда өзлөрү кеч келсе дагы мурунку ырчыдан өтүп барып бара калып ырдап чыгып жатышат. Ошого сиздин көз карашыңыз. Бул негизи туура кылып жатабы, туура кылган жокпу? Сахна аркасындагы маданияттуулукту сөз кылгым келип турат. Андай нерсе туура эмес деп ойлойм да. Анткени кайрымдуулукка көбү сооп таап алалы, жардам берип алалы деп келишет. Туура. Бардыгы Алланын ыраазылыгы үчүн келишет. Ошого ырдап берели деп саат, мисалы концерт 7-де саат 7-де башталса 5-те келип алгандар. Бүтөт атайын. Мен деген саат 8-те бир жерде эфирим бар эле, 9-та эфирим бар. Биринчи келдим, атайын келгендер бар. Ата чыккан, даже эмгек сиңирген маданияттын мыкты кызматкерлери келип алып күткөндөр бар. Бизде баягы кээ бир ырчылар бар, аттарын атабай эле коелу. Кичине мындай популярнуулугуна салып. Мындай жаштар орус менен ор болгондарчы. Алар келип эле баягы улуу муундарды канча жыл мурун илгерки биз кичинекей кезибизде ошолордун ырын угуп чоңойгон эжекелерди, агаларды тебелеп барып, мени кетире койчу, азыр мен тиякта тоюм бар дегендер бар да. Андай нерсе туура эмес деп ойлойм. Андайларды сразу айтабыз. Кечирип коюңуз. Орун менен мынакей мынчанчы номерсиз азыр келиңиз, азыр мынакей азыр жазам деп. Ушул нерсени эмне себептен айттым сизге? Анткени сиздин алып барууңуздагы концерттерде барып жүрөбүз, биз дагы көрүп билип жүрөбүз. Аябаганда жакшы так, сахнанын аркасы өзүнчө бир таза, үйүлүп, очередь күтүп, мен качан деп мен чыга калайын дегенди көргөн жокпуз. Ар бир киши өзүнүн убактысы менен жазылып, ошол боюнча чыкканынан улам сизден ушул суроону бергим келип сурадым. Жакшы экен Төлөн мырза, бүгүн биздин эфирге сон маектарды куруп бердиңиз. Келгениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Анан азыр болсо сизге
өзүңүз каалашыңызча кыргыз элибизге бизди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөргө каалоо тилегиңиз болобу, кандайдыр бир кайрылууңуз болобу? Эркин микрофон. Албетте жалпы кыргыз элибизге не деп кайрылабыз? Биринчиден кыргыз элибизге тынччылык эң биринчи. Ар дайым биздин дагы тактыда отурган чоңдорубузга да кайрылгым келет. Аларга да тынччылык. Ар дайым ушундай бир аз кичине нюанстар болуп атышат, көрүп атабыз азыр туурабы. Ушулар тынч бүтсүн. Кыргыз элибизди оңдосун, кыргыз элибизди ошолор колдосун, кыргыз элибизди сүйсүн, кыргыз элибиз үчүн ошо биздин мынакей чоңдорубуз күйсүн да ар дайым. Кыргыз элибизге не деп каалайбыз? Жакында жакшылыктар эле келип атат, Кудай буйрса ошо жакшылыктар ар дайым иштеген иштери ишке ашып, тилеген тилектери орундалышсын. Эч убакта кайгырбашсын, үйлөрүндө ый болбосун, сүйүнүчү болсун, көздөрүнөн жаш акпасын, акса дагы сүйүнүчтүн, жакшылыктын гана жашы тамсын деп айтмакмын да. Ар дайым аман болуп, көбөйөлү кыргызым. Азыр 1000 миллион болсок, Кудайым буйрса дагы андан 10 эсе, 100 эсе көбөйөлү. Кыргыз элин тынччылык так бололу, ар дайым бар бололу деп айтмакчымын. Жерибизде, элибизде той гана болсун, баарыбыздын ортобузда сый саламыбыз түз болсун демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин конокто эң өзүнүн өзгөчө стили менен, өзгөчө алпарачосу менен айырмаланган бир гана тамада эмес, аткаруучу, ырчы, актер, режиссер Жана Тамада Төлөнбек Замирбеков болду. Анда эмесе келиңиздер эмки көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.